Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз силермен кайрадан кыргыз элинин Манас баатырлык эпосу жөнүндөгү көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Мен силерге мурда айткандай, Сагынбай Орозбаковдун варианттын негизинде мен 5 томдуу кара сөз түрүндөгү роман жазгам. Мына алар силердин көз алдыңарда турат. 5 том тең мына калган бүт баардык китептерим ушинтип силердин көз алдыңарда турат. Бул 5 томдук мен толук ойдон Кыргыз Республикасынын билим берүү академиясынын текшерүүсүнөн өткөрүп, азыркы учурда китептерим Кыргыз адабияты программасына киргизилген жана Манас эпосун окууда кошумча окуу куралы катары сунушталган. Мындан тышкары мен мектеп окуучулары үчүн Манас эпосун окуганга жеңил болсун деп 8-11 класстын окуучулары үчүн мындай кылып жумуш китептерди түзгөм. Биздин Залкар эпосубузду андан ары эл журтка тааныштыруу, аны жайылтуу максатында мен өзүмдүн китебимди орус тилине которуп, аны дагы текшерүүдөн өткөзүп, ал дагы азыркы учурда Манас эпосун окууда кошумча окуу куралы катары сунушталган. Ошондой эле мен бул өзүмдүн азыр көрсөтүп жаткан, силерге көрсөтүп жаткан видеоролигимди орус тилинде да чыгарып, ал роликтер дүйнөнүн 112 тилиндеги субтитрлер менен коштолуп жатат. Мунун өзү бул биздин Манас эпосубуз жөнүндө жана менин романым жөнүндөгү түшүнүктүү, дүйнөнүн кайсы жеринде, кайсы улуттагы киши болбосун окуп, көрүп тааныша алат дегенди билдирет. Эми силердин уруксатыңар менен мен өзүмдүн романымды окууну улантсам. Акырында Алоке өзүнүн аскерлерин ордосуна чакыра турган болду. Аскерлеримди Анжиянга чакырайын. Алар бул жака келишсин. Мен аларды Манастын жолуна коюп койсом, ал башка жолдон Анжиянга 84 жоокер менен бастырып кирбедиби? Манас эчтен коркпогон эр экен. Бирок мен андан корксом, балким аскерлеримде андан коркпогон баатырларым бардыр. 600 миң аскеринде кантип Манасты жок кыла турган бир баатыр чыкпасын деп ойлонгон Алоке аскерлерин шаарга чакыра турган болду. Эртеси күнү эртең менен кан ортодогу Баңдулусуна улдуртканда, анын дүңгүрөгөнүн Анжиянын калкынын бири калбай укту. Мунун жортууга чыгуу белгиси катары кабыл алган Алокенин 600 миң аскеринин бири калбай аттанып, майдан тартып чыгышты. Аларды узун бойлуу, алып денелүү, кара сакалчан Түкүрүк баатыр баштап барат. Көптөгөн салгылашууларга катышып, мол тажрыйбага ээ болгон аскер башчы Алокенин ушунчалык кичигип жоокерлерин Анжиянга чакырганына таң калып келе жатты. Эмне себептен ханыбыз мурдатан бизди чакырбады? Ойлонуп баратты баатыр ат үстүндө. Менин укушумча кыргыздар Эбак калаага кирип барышты. Биз болсо эми гана турган жерибизден козголдук. Согуштун эрежелерине таяна турган болсок, кыргыздарды Анжияндан кууп чыгуу азыркы шарттарда оңойго турбайт. Аларды тез жеңүүнүн бир гана ыкмасы калды. Биз Манасты кармап алсак, өбүрөй биздики болот. Кытайлардын кыйласы бул санааны санашып, Манасты кармап алууга мыктысы жолду талашып, тез эле Анжиянга жетип барышты. Алардын башчысы Түкүрүк
арыстандай бүгіліп, барып қалды ортоғы Алокеге жүгініп. Қаным, деді батыр, көшіп келген көп бұрыт, келіптір сізге көп жүріт. Алар біздің жерлердің барын тартып алышыптыр. Айсатала, Чыраша, Сарқол, Сарысай, Дөбетбели, Ташқотон, Даңдунту, Бұлалық азыр қырғыздардың қолында. Бұға сенің елің наразы болып, аябай намыстанып жатады. Құл болып жүрген чантуларға біз қантып бағынып, қызмат қылауыз. Сенің ойыңша бізе не қылуымыз керек? Сұрады Алоке. Манас менен қырғыздарға қарсы шығып, алардың сазайын берелі. Сіз бұға тоқтаусыз бұйрық беріңіз, қаным. Қордың түбі зор, зордың түбі қор болады деген Шыл Тұрбаевы, батырым. Шүкір Алоке. Мұрда біз зор, қырғыздар қор болса, еми біз қор болдық. Жоқ, қаным, ердем сөйлеп көріп. Мен ешқашан бұға жол бермеймін. Қырғыздар бізге мұрда қантып құл болса, ашал бойынша қала береді. Сен маға рұқсат бер, мен олардың басшысы Манасты қармайын. Аны ұзатып тілеу жібермей, кетірмей бүгін жұтайын. Сенің бұға алуың жетеді? Күмәміне сұрады Алоке. Жетеді. Әшеніңді жауап берді көріп. Манас мықты болса миндіктір, күші болса пілдіктір, жыртқыштан болса жолбарыстыр. Біз көптеп қамап кірген соң, жолбарыс та аман болбастыр. Ошондуктан Манасты қармағанға маған рұқсат бер. Сен қандай жансың? Қайғылы басшы Алоке. Өзіңді шіркейде жаныңды туокелге салып, емне қыласың? Сен қармаймын деп жатқан Манас қырғыз елінен. Қылымға бұлар чаң салған, қырғыз болу аталған. Қылымды малын бұзғаны, Қытайдың қиын дұшманы. Алардың ең қиыны Манастың сайса найза тешпеген, шапса қылыш кеспеген, мылтық атса оқ өтпес, отқа жақса шоқ өтпес. Acıdarday aybattu, arstanday kayrattu batırın men özüm gördüm. Siz Manasты aşıramaqtap жіберген жоқсыз bu қаным. Қабағын шықты шығарды түкіріп. Ошондой болса сонун болбойт беле, тағы шүкір Алоке. Тилекке қарсы айтқандардың бары чындық. Же мені қалпычы, қорқоқ, келесі о деп айтқанға болау, батырым. Жоқ қаным, шашқалықта жауап берді көріп. Сізде ешкім антып айтқанға оозу бармайды. Қорқоқ, келесі о кіші елі жұрттың ондаған жылдар башқара албайды. Тура 46 жылы қан болған, қылған жұртқа даң болған Алоке деген мен елем. Ақыл айлам менен да bir kişilik ерелем. Бирок кеше Манас келгенде анын мүнөзүн көргөн соң менин башыма каран түн түштү. Кыргыздардын жеринен үмүтүм таптакыр үзүлүп, Эсенкандын элинен ушул тарапка келгениме пушайман болдум. А сен болсо Манасты чабам деп ээлигип жатасың. Ооба каным, өжергенен жооп берди көрөк. Уруксат берсең, мен анын башын кыя чаап, сага куржунда тартып алып келемин. Мен кайраттуу сөздөрүңө айран калып турамын. Башын чайкады ойлуу Алоке. Эгерде сен ошончолук Манаска баргың келсе, акчага бар. Ал ошол жердеги зыяпаткана чатыр да, падышалык тактыда отурат. Мына эми өзүңүзгө келдиңиз, каным, ыраазы болуп сүйлөдү түкүрүп. Сиз Манасты мактап, ыйлактай бергениңизден менин ындыным өчө баштаган эле. Айтыңызчы, анын жанында биздин кишилерден барбы? Биз кече койгон кызматкерлерден 40 бар. Мыйыгынан жылмая жооп берди Алоке. Сен аябай кыйынсынып жатасың, түкүрүк. Менин бул кебимди тыңшап ал.
Биздин кызматкерлерге кошулуп, Манас элге көзүңдү салып байкап көр. Эгер өлтүрүү колуңдан келсе, аны кетирбестен байкап кал. Башын жайлап сал. Мен баары сиз айткандай кылып, Манасты жок кыламын, айбатпайт Түкүрүк. Сен акылыңдын жоктугунан артсыз сөз сүйлөп жатасың, баатырым. Нааразы болду Алооке. Манасты өлтүрүү оңой эмес. Аны күнү түнү кайтарган 84 баатыр жоо дебестен ар бир 100 миңден колду бөлгөндөй кубаты бар. Эгерде Манас арзан болсо, 6 шаар кандарын ар тарапка каңгытып, албас эле даңгытты. Анын эрлигин мен Барча келбес бакчага барганда анып көрдүм деп, кан бакчадагы окуялар жөнүндө Түкүрүк айтып берди. Алооке аңгемесин бүтүргөндө Түкүрүктүн жүрөгү шуу деп, канына эмне деп жооп берүүсүн билбей калды. Анын абалын байкаган кан мыйыгынан жылмайды. Мен эмне себептен Манастан коркуп жатканымды түшүндүңбү, баатырым? Сурады Алооке көзү чекшейип турган Түкүрүктөн. Түшүндүм, акаары жооп берди баатыр. Түшүнсөң, сен мага көтөрүңкү сүйлөбөгүн, опузалай айтты Алооке. Сен бир жериңди кысып тим барып, Манастын мүнөзүн көрүп кел. Ошондон кийин экөөбүз аны жок кылуунун жолдору жөнүндө акылдашабыз. Куп болот деп Түкүрүк Манас жаткан бакчага баатырсынып барды. Бул учурда Манас чатырынан бакка шейлдегени чыкты. Кыйынсынып келе жаткан Түкүрүк ага капысынан бетме бет учурап, кыргыздын баатырынын сүрүн, айбатын көрүп, коркподуна лайламалуу деп качып жолго салды. Эй, баатыр, токто деп кыйкырдаган Манас. Мында кел. Баатырсына Түкүрүк алдартын карабастан бара жатыр жүгүрүп. Манастын токто деген бир сөзүнөн угуп өтөр жаны чыккан Кытай ылдамдыгын жогорулатып, шашканынан жерде жаткан бутакты байкабастан ага чалынып, кош арыкка башы менен сайылды. Алаанатка сыйынып, жүрөгү кетип кабынан, билеги кетип сабынан, Кытай ошол жерде Кудайга аманатын тапшырды. Аны жакшы кабар менен күтүп турган Алооке баатырынын аянычтуу өлүмүн көрүп, Манасты жеңүү үмүтүнүн толук бойдон таш капканын түшүндү. Эми анын жалгыз тилеги эли журту менен аман калуу болду. Мен өлдүм деп ойлонду Алооке. Ишенген Түкүрүгү Манасты чаап, башын кыям деп тилегине жетпеди. Кыргызды көргөндөн кийин баатырымдын жүрөгү түшүп, эмне кыларын билбей, алдартын карабай качты. Демек, менин божомолдордун баары туура чыкты. Биздин Ыстырлапта айтылган маалыматтар чындык экен. Манасты эч ким азыркы учурда жеңе албай, ал биздин бейжиңди чаба тургандыгы анык болду. Ошондуктан кыргыздар менен чабышып, эл журтумду кыргандын пайдасы жок. Манас менен сүйлөшүп, тил табышып, эл журтумду эсен аман алып калайын. Эгер баатыр мүмкүнчүлүк берсе, Анжиянда турайын. Эгер жок десе, анда Каканчынга качайын. Ошол жакта калган Кытай эли менен бирге болуп, күчүмдү топтоп, убакыт сааты келгенде Манастын эсебин табайын. Кыргыздардын аскерлерин кырып, кийин кайрадан келип, ушул жерлерди кайтарып алайын. Ындын өчкөн Алооке эң жакшы кийимдерди кийинип, жанына эң жакын 6 доосун ээрчитип, ачтан Манас жаткан чаатарга таазим кылып келди. Баатыр, деди кан, мен сенин душманыңмын. Ушуга карабастан жанымды кыйбай, мага амандык бергин. Эмнеге? Түн сурады Манас. Мен сага аскерлери менен каршылык көрсөтпөдүм, түшүндүрө баштады Алооке. Себеби тынчтыкты кааладым. Сен чындап тынчтыкты кааладыңбы,
же мен сени бугарга сыкылдымбы? Түрдүү сурады Манас. Чындыкты моюнга алуу керек, Баатыр. Сен мени багынууга арга сыкылдың. Алып колум, канатым, азыр мени камадың. Сени менен алышарга алым, күрөшөргө күчүм калбай, жанымды сурагандан башка чарам калбады. Орта Азия, Анжиянды Кытайлар 200 эйлеп тургандыктан, мен кан болуп турган мезгилимде түк бир жерин эч кимге бербедим. Сөзүмдө калет жок, кан. Силер жерлерибизди тартып алган элеңер. Эми болсо биз ата-бабаларыбыздын мекенин кайтарып алдык. Туура айтасың, Баатыр. Бул күндө силер толук бойдон ата мекениңерди ээлеп алдыңар. Эгерде уруксат берсең, Анжиян жериңе жердейин. Жооп берсең турайын. Жоолобой моюн сунайын. Уруксат сизден жок болсо, жол берсең кетип тынайын. Себеби атышарга алым, кармашарга каруум жок деп айласып курган Алооке Кабылан Манас Баатырга кадырын салды жипчекке. Эй, Алооке, деди Кыран Манас. Сен эмнеге мынча кысталдың? Бөжүрөп коркуп, жалбарып, жаныңды сурап жатканыңа жол болсун. Мен эч кимден корккон жокмун. За болду Алооке. Сен көп секире бербе, Зекиданы Манас. Сенин эмне болуп жатканыңды көрүп турамын. Эгерде титиреңдеп жинимди келтирсең, кең Анжиянын боорунан бирөөңдү тирүү кетирбей, баарыңардын тилиңерди кестирем. Аша чаап кеткеним үчүн кечирип коюңуз, Баатыр. Жалынып жалбарды, жүрөгү түшүп калган Алооке. Бай эле ушундай дебейсиңби? Мыскылдуу күлдү Манас. Деги силерге Түмөн Кытай элине, Түркстанды, бабам өткөн жерди, жердөөнү ким койду? Биз силерге тийишпей жөн жүрөбүз. Силер да бизге катылган артып койгула. Түшүндүңбү Кытайым? Түшүндүм. Мына урматтуу жолдоштор, биздин убактыбыз соңуна жетти. Мен силер менен коштошомун. Кайрадан жолугушканча саламатта болгула.